Қазақ актері ырчы Малика Дина менен кыз жигит мамиледе экенин ачыкка чыгарды. Казакстандык актер Эрке Булан Токтар ырчы Малика Дина менен болгон мамилесин ачыкка чыгарды. Буга чейин ырчайым актер менен түшкөн сүрөттөрү интернет желесине таркап кеткен соң биз жөн гана доспуз, эч кандай сүйүү мамиле жок деп жашырган. Бирок кечээги күндөн тарта түгөйлөр ортодогу сүйүү мамилелерин жашырбай калышкандай. Себеби бири-бирин белгилеп өздүк баракчаларына бирге түшкөн сүрөттөрүн актер мырза Гуляйым десе, ырчайым прогулочка деп текст менен жарыялашты. Ананда ырчайым Алматыга акыркы учурда тезден каттап калды. Кыязы сүйүү сезими күчүндө окшойт. Булак Назар Ньюс. Журналист Кубанычбек Эсенбаев бийчи жубайынан кыздуу болуп дүркүрөтө той берди. Жаңырган жылдын башында журналист Кубанычбек Эсенбаев 40 жыл кулуу болгон эле. Алгач ирет эне статусуна ээ болгон журналисттин бийчи жубайы Асель Касмакунова учурда бактысында чек жок. Жубайлар кызынын 40-ын чыгарып алган соң кечээ 22 март күнү Борборуздагы ресторандардын биринде жээнтек той беришти. Тойго 100гө чукул мейман чакырылып, кызуу өттү. Эскерте кетсек, Кубанычбек менен Асель 2016 жылдын 20 апрель күнү кыргыздын салты менен баш кошушкан. Булак Назар Ньюс. Ырчы Анжелика Трусешка мени сөз менен өлтүрө албайсыңар. Ырчы Анжелика социалдык тармактарда өзү тууралуу жалган маалыматтарды таркатып жаткан адамдарга чара көрүшүн өтүнүп, милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылды. Буга чейин Instagram желесинде Анжелика антифанат деген баракча пайда болуп, Анжелика тууралуу түрдүү кептерди жазып тараткан эле. Бул баракча буйрутма аркылуу пайда болуп, ырчайым Айжан аттуу айымды күнөөлөгөн. Ал эле эмес, өзүнүн баракчасына да күнөөлөнүп жаткан айым менен жазышкандарын жарыкка чыгарган. Азыркы тапта аталган баракча Instagramда жок болуп кетти. Ал эми ИИМдин пресс кызматы билдиргендей, ырчайымдан арыз келип түшүп, учурда тергөөдө каралууда. Бирок ырчайым күнөөлөп жаткан адамдардын конкреттүү ысымдары көрсөтүлгөн эмес экендигин баса белгилешти. Булак Назар Ньюс.